Assalamu алейкум урматтуу мекендештер, assalamu алейкум урматтуу кыргыз элим. Менин бул видео кайрылуум Кыргызстандагы жалпы блогерлерге, активисттерге жана медиа адамдарына болмокчу. Мындан бир канча күн мурун бир окуучуну урушуп койгон үчүн, тентек окуучуну урушуп койгон үчүн 30 жылдык стажы бар мугалим жумуштан кетти. Мынтип ар бир окуучуну урушкан сайын бирден мугалимди жумуштан кетирип отурсак, менин баламды, силердин балаңарды кайсы мугалим окутат? Кандай мугалим окутат? Мына бизди мугалимдер мурдубашыбыз канчалык чакты сабап эле, өлбөй этпей эле жакшынакай чоңойдук. Тескерисинче азыркы жаштарга караганда ыймандуу, ынсаптуу, тарбиялуубуз. Азыр коомдук транспорттарга түшүп калсаң, жаш кенедей окуучулар улуу адамдарга орун бошотуп берейин дебейт. Бошотуп бербейсиңби деп айтсаң кайра сага каяша сүйлөйт. Биздин убакта улууларга каяша сүйлөчү эмеспиз. Мен каалайм менин баламды 30-40 жылдык стажы бар, тажрыйбалуу мугалим окутса деп каалайм. Антип 30-40 жылдык стажы бар мугалимдерибизди урушуп койгон үчүн жумуштан кетирип атсак, ким окутат анда менин баламды? Урматтуу ата-энелер, мен билем балдарыңарды жакшы көрөсүңөр. Бирок биздин ата-энелерибиз деле бизди жакшы көрчү, жаман көргөндөн болушпай койгон эмес. Болгону бизди татыктуу тарбия алсын деп мугалимге сөз сүйлөчү эмес. Мен азыр ошол мени уруп соккон мугалимдерге азыркыга чейин кезиксем алкышымды айтам. Көрүп калган жерден азыркыга чейин ыйба кылам. Чегип аткан тамекимди ыргытып ийем мугалимди көрсөм. Урматтуу ата-энелер, балабыздын укугу деп балаңардын укугун коргоп атасыңар. Бирок ошол балаңардын укугу айланып келип башыңарга тийсе таң калбагыла. Ал кезде уже кейигениңер кеч болуп калат. Ошол себептен кенедей бир урушуп, бир чымчып согуп койгон үчүн мугалимди сотко берип, же милицияга берип, же жумуштан кетиртүү бул туура эмес нерсе. Урматтуу активисттер, блогерлер, кенедей бир нерсе болуп кетсе, ар бир саясатчынын артынан чуркап, ар бир саясатын жактап каласыңар. Мына бизди ушул деңгээлге жеткизген мугалимдерди жактабайсыңарбы? Мугалимдердин таламын талашпайсыңарбы? Мугалимдердин укугун коргобойсуңарбы? Биз ошо мугалимдердин арты менен ушул даражага жетип, ушундай таалимдүү, тарбиялуу болуп отурабыз. Мугалимдердин эмгеги бааланыш керек. Мугалим бардык жерде сый болуш керек, сыйлуу болуш керек. Мугалимди көргөн жерден сыйлап туруш керек. Жумуштан кетиртип эмес. Урматтуу кыргыз элим, бул видеону көбүрөөк бөлүшүп коюңуздар. Бардык кыргызстандыктарга жетсин. Аман болуңуздар.